2023-жылдын декабрь айынын 1-жумалыгында, тактап айтканда 2-декабрь күнү Каракулча районуна караштуу Капчыгай айыл аймагынын Караташ айылында көргөндүн көз жоосун алган жаңы үлгүдөгү бардык шарттары бар Ысак Жорокулов атындагы мектептин ачылуу аземи болду. Аземге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев баш болгон депутаттар Сүйүнбек Өмүрзаков, Улан Примов, Эмил Токтошев, Нуржигит Кадырбеков, Азамат Исраилов жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев баштаган жергиликтүү жетекчилер катышты. Тоо койнундагы бул мектептин ачылышына зор кубануу менен, толкундануу менен күбө болуп турган айыл элин, мектеп мугалимдерин, эң башкы каармандары болгон окуучуларды төрага Нурланбек Шакиев кызуу куттуктап, жаңы мектепти жаңы ийгиликтер коштосун деген изги тилегин билдирди. Биздин улуу салты, азсыз бузулат көөдөстүк баркы, ошондуктан саламдашы ар дайым илгертен келе жаткан кыргыз салты. Амансыздарбы, алыскы, жакын жугундан келген асыл меймандар. Нече жылдар, нече айлар өткөн күн, мурунтугу бактыбызга бүткөн күн, кабыл кылат суранманын жараткан, ниет кылып сизге кылат көндүндөйт элибизде. Урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Көптөн бери биз салам берген ак мектебибиз бүтүп, ачылуу аземинде сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Салам кошот адатты ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган, саламдашы ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Урматтуу максаты бийик, дүйнөсү кенейик мугалимдер, келечекке кадамдап бара жаткан жаш мураскерлер жана сыйлуу коноктор. Куш келипсиздер, урматтуу айымдар, мырзалар. Сиздер үчүн мектептин жаштар чыгармачылык уюмунун чакан программадагы концертин ачык деп жарыялайбыз. Энеси суу кыргыздын, атасы тоо кыргыздын. Көрдүңбү сөздүн уңгусун, ар кайган тоодо өскөн эл, заңкайган тоо нечен тоо менен салгылашып келген эл демекчи. Кыргызыбыз эзелтелен уюткулуу баатыр эл эмеспи? Анда эмесе баатырлыкты баяндаган Манас эпосунан үзүндү. Анда эмесе алдыңыздарга жаш манасчылар тобу. Жан салып, сулкы калчып, кан салып, казы ертип, жал чайнап, арака кошуп, бол чайнап, каусундай тамаша, жатып калды кадимге, урусуна жараша, ошо кезде караса, жетигердин багаша, жетим чалдын агышы, аламан жатып чыргадың. Hey!
Кыргыз жерим дүйнөнүн кооз жери, ак калпактуу меймандос кыргыз эли демекчи. Кыргыз жери жөнүндө айта берсең сөз жеткиз. Уюткулуу ушундай бейиштей сонун жерде жашаганыңызга биз абдан сыймыктансак болот. Анда ушундай кооз жерде чоңойгон балдар, туралган балдар алдыңыздарда сиздер үчүн Апаз Жайнаковдун репертуарынан Кыргыз жери чыгармасын ырдап бермекчи. Алдыңыздарда Абдувахап. Чоң рахмат. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени. Биздин уюткулуу элибиздин тарбия алган ак шуңкардай уулдарынын өнөрүнө күбө болуңуздар. Алдыңыздарда биздин таланттуу мырзалар.
муз, чертилбейт, күйгө келбей чебер консуз. Оппун ой көргөн көзгө жөпчүнүкөй, бирокта өнөрү бар айтып болгуз дегениңиздей. Алдыңызда да комузчулар тобу жетекчиси Мирзабаева Кализе экен, назар салыңыздар. Motoraygan bebekler sizlerge biylep bermoqchi. Anda qo'l jab, qo'stab turibsizlar.
көктемді ғана самайтай билеме жайнаған қызыл гүлі көрсем гүлі көрсем жаштықтың сеземи илеби can dünüm oy жаздан жашарым жазда барғана кирсіз ай тазалым жыпар жытмайдың деминен ой деминен жырғабайтай киндери назалы алдынан кетпей тартылат ой тартылат алыстаби қалғаны балалы
еңбегiniçe atamlasın üyretti kolumuzga kalem verip süylöttün Özlağıda sizdey bolup koyumuz biz dağıda sizdey bolup ay yok koyumuz evimdi жақсы көрім барынан езағайды сыйлым барынан аспандағы жұлдызға ұқсайды бізді қарап еріндерін айттыңызшы сіздей болып еріндерін айттыңызшы Tasami Hoca, Melek Kırgız. Bulut belek, ungusu bilinmegen. Urdu elek uyugun bilindegen. Uyutkusu çok belece tatandan. Ululuğun moynuna sinirvegen. Körkü baştan düşbegen beyik Kırgız. Kürkü şamday çarkıgan bilik Kırgız. Benim gönlüm birindat bütündegen. Bölöktör kaçan bolvay Melek Kırgız. Tegin jaman bulçuğa tentip ketken, teksizlerin ardından erçip ketken, mezgilleri bolgomu babalardın, mekenin bir vursun getip ketken. Saydın taşın satmagan tirik Kırgız, saltın beyik saklagan çigit Kırgız, san ming yıllık arıtkan tarixin var, say-saylarga bölünmöy birik Kırgız. Sadaqaçak saltыңды geçken bolgoyt, kelecektin kendilin kesken bolgoyt. Uyman, әуер, арынды сыйлап салы өрес қындығы жоқ депке болғойд. Буданыңда қайрадан менеп Кыргыз, бүт милдетті мойныңа илеп Кыргыз, башқаларға қалсынып чалдыравай, байрағынан түйіні билек Кыргыз, билек Кыргыз, билек Кыргыз. Қалайсың жағыдай жүре албаймын күнде сені сағынбай месіргі тәтменде жүрген елесің мелмілдеген ысық көлдің таңындай месіргі тәтменде жүрген елесің мелмілдеген ысық көлдің таңындай Gözün uqmuşaq çınıda qarağar Köp qarava жүрөгümdü jaralap Könüm basa bir belgindi tüşündür Kişi jaldap süy albaymın paralap Könüm basa bir belgindi tüşündür Kişi jaldap süy albaymın paralap Kabız жерден kabılsa Geçirip koy men süydön jarısam Жалгыз сага жарашкансың көрүнүп Кайсы күнү кандай жолу салынсам Жалгыз сага жарашкандай көрүнүп Кайсы күнү кандай жолу салынсам
Кылгырбачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай. Же күлүп кой, же жылмайып күлмечи, кууса болдум сагынганым тарабай. Үнсөз болсок мөңгүн киречи, Курса болдым сағынғаным тарабай. Курса болдым сағынғаным тарабай. Karşına çırmalım suyunun zor sanasına, sezimdi vazgıp koyuş yoldanıda, sen gittin yıldızlardın arasına. Sezimdi vazgıp koyuş yoldanıda, sen gittin yıldızlardın arasına. Çıgalı bay, o şoltanda men esemde, görsem de izlep gelem elesini. Altınım aktanlardan tosoyun uçup, abaykem akbulup gelesini. Altınım aktanlardan tosoyun uçup, abaykem akbulup gelesini. Altınım asıl carım söylüm carım, yürekte dürtte dirgen yaşlı canım. Söylesen ne caraldın bul yaşım, karagattan gözlerinden aylanayım. Söylesen ne caraldın bul yaşım, karagattan gözlerinden aylanayım. Söylesen ne caraldın bul yaşım, karagattan gözlerinden aylanayım. Thank you.
кыздар, урматтуу Каракулжа районунун эли, урматтуу Капчыгай айыл аймагынын тургундары, урматтуу коноктор, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары. Аламдашу доорунда билимсиз эч бир багытка кадам шилтөө мүмкүн эмес экенин бардыгыбызга белгилүү. Билимдүүгө дүйнө жарык дегендей бардык тарапты жарык кылуучу, жол табуучу билимди бул мектептен гана ала алабыз. Бүгүн касиеттүү Каракулжа районунда алайкы өрөөнүндө мынакей бүгүн ушул ачылыш аземинде чогулуп отурабыз. Бүгүнкү күндө урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен республиканын аймагында 2023 жылдын аягына чейин 100 мектепти ишке берүү боюнча тапшырма түшкөн. Ошол 100 мектептин 30 мектеби мынакей Ош облусунда, анын 3 мектеби Каракулжа районунда титулга кирген. Урматтуу президентибиздин тапшырмасын аткаруу максатында Каракулжа районундагы 3 мектептен Кудай муйза ийгиликтүү, сапаттуу аягына чыгып отурат. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбекович баштаган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү келип отурушат. Сиздердин уруксатыңыздар менен бүгүнкү Ысак Жорукулов атындагы мектептин жаңы имаратын ачуу боюнча салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Капчыгайлык агайын туугандар, урматтуу жалпы Каракулжалык агайын туугандар. Сиздер менен биз ушул жакшынакай бир аземде жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин төрагасы катары мен Каракулжа районуна иш сапар менен келип отурам. Бул иш сапарга Каракулжадан шайланган депутат жана Каракулжалык депутаттар менен келдик. Биздин келгенибиз негизги максаты, кыргызда жакшы сөз бар го, миң уккандан бир көргөн деген. Ошол келип, элди аралап, көйгөйдү өз көзүбүз менен көрүп кетейли деп келдик. Анткени мына ушул жерде турган бардык Каракулжалык депутаттар, Каракулжадан шайланган депутат бардыгы парламентте эң активдүү депутаттардан, ар дайым парламент трибунасында ушу Каракулжа районундагы көйгөйлөрдү, маселелерди айтып деп, ошол жерде айтып турушат. Анын баарын угуп, биз атайын келдик, мына ушу келип, өз көзүбүз менен көрөйлү көйгөйлөрдү деп. Эми урматтуу агайын туугандар, өзүңүздөр билесиздер, биздин кыргыз элинин дээрлик 65% тоолуу айылдарда жашашат. Биздин бүгүнкү бийликтин негизги приоритеттүү багыттарынын бири ушул айыл элин жакшыртуу, айыл элин жашоосун оңдоо болуп саналат. Анткени айылдын эли жашоосу өзгөрсө, айылдын элинин жашоосу жакшырса, өлкөбүздүн жашоосу жакшырат. Себеп дегенде айыл өнүкпөйүн, өлкөбүз бакубат болбойт. Аны сиздер жакшы билесиздер. Мына биз 2020 жылдын соңунда бийликке келгенде биздин мамлекеттик бюджет 240 миллиард сомдун тегерегинде болчу. Мына бүгүнкү күндө өткөн жумада Акылбек Үсөнбекович баштаган өкмөт биздин парламентке эмдиги жылдын бюджетин алып келди 608 миллиард менен. Бул деген сөз 3 жылда биз бюджетти 3 эсе көтөрдүк. 3 эсе. Ошону менен катар өзүңүздөр билесиздер, акыркы 10-15 жылда биздин мамлекеттик бюджетте дайым тартыштык болуп келген.
20 миллиард, 23 миллиард тартыштык болуп келсе, бул жолу 20 миллиард профицит ашыкча акча менен келди. Мына ошонун негизинде өзүңүздөр билип атасыздар, мына былтыр бардык мугалимдердин, дарыгерлердин, пенсионерлердин, мамлекеттик кызматчылардын айлыктарын биз көтөрдүк. Мурдагыдай айлыктарды 10%, 20% эмес, эселеп көтөрдүк. Мына пенсионерлер отурасыздар, пенсияда мурда 200-300 сом кошо турган болсо, биз бул жолу 1,5 миңден 3,5 миңге чейин коштук. Эми мына буйруса, кийинки жылдын бюджетинде дагы айлыктарды көтөрөбүз, пенсияларды көтөрөбүз, жөлөк пулдарды көтөрөбүз, бардыгын карап атабыз. Себеби дегенде дүйнөнү каптаган процесс, кымбаттоо процесси бар. Ошо кымбатчылыкка туруштук бериш үчүн биз кол куушуруп карап отурбайбыз, буну менен токтолбойбуз. Эми агайын туугандар, мен айтып коюшум керек, сиздер деле сезип билип атасыздар, азыр 21-кылым бүт маалымат бат эле желдей тарайт, маалыматыңыздар бар. Ошентсе дагы мен өлкө жетекчилеринин бири катары сөз айтып коюшум керек жасалып аткан иштерди. Мына мен айтып аткан өлкөнүн казынасындагы бюджет акча чогултуу, бул жөн эле бир сыйкырчы болуп, сыйкырчынын таягындай бир жерге тийгизип коюп таап алган жокпуз. Бул кайсы эмгектин натыйжасында болду. Биринчи кезекте бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич баштаган команданын туура саясаты. Экинчиси жемкорлук, коррупция менен күрөшүү, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, салык саясатын ыраттуу жүргүзүү. Мына ушулардын натыйжасында, талбаган эмгектин натыйжасында ушундай жакшы көрсөткүчтөр болду. Бул бир. Экинчиси, мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы 30 жылда бизде 3 жолу ыңкылап төңкөрүш болду. Элибиз жаш баладан карыяларыбызга чейин саясатчы болуп, бизде сөз болуп кеткен бардыгы. Мына биз ошол 3 жылдык туруктуулукта, мына саясий туруктуулук болуп, 3 жылда биз ушундай чоң көрсөткүчкө жеттик. Биз ушинтип өзүбүз менен өзүбүз ырылдашып, чырылдашып жүргөн маалда биздин кошуналарыбыз бизден алдаганча озуп кетти, туурабы? Мына биз дагы эми ушуну негизги тилегибиз ушул саясий туруктуулукту сактап, бүгүнкү бийлик, бүгүнкү бизге сиздер чоң дем күч берип, сабыр кылып, жакшы тилектерди ардап турсаңыздар, мен ойлойм, ушул темпте биз ишибизди улантсак, жакынкы 3-4 жылда Кыргызстандагы чоң өзгөрүүлөрдү көрөсүздөр. Мына айтып коюш керек, акыркы 3 жылда биздин өлкөбүздө 250 мектеп курулду. 250 мектеп. 1,5 миңден көбүрөөк чакырым асфальт төшөлдү. Жүздөгөн ооруканалар, жүздөгөн бала бакчалар курулуп атат. Буйруса дагы курабыз. Өлкөбүздө казынада акча бар. Мурдагыдай эл аралык финансы, каржылык институттарга барып, колубузду сунуп, акча сураган, карыз сураган заман өттү. Же болбосо бакубат өлкөлөрдөн жардам сураган заман өттү. Мына азыр өзүбүздүн каражатыбыз менен пенсияны көтөрүп атабыз. Айлыктарды көтөрүп атабыз. Дефицит эмес, профицитке чыктык. Мына бизде дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, мына Баткен окуясы чыгып тилекке каршы мына 2 жыл катары менен комшулардын агрессиясынан улам биз Баткенди 2 жолу калыбына келтирдик. 2 жолу. Ар биринде 3-4 миллиард сом кетти. Андан сырткары кыргыз эмес, бул баарыңыздар билесиздер, бир жакшы сөз бар. Өз армияңды бага албасаң, башка бирөөнүн армиясын бакканга аргасыз болосуң деген. Мына биз армиябыздын акыбалын көрүп, коопсуздугубузду, коргонуубузду чыңдайлы деп ушул багытта бюджеттен оңбогондо каражат кетирип, бүгүнкү күндө мына заманбап аскердик техникаларды алдык, учактарды алдык, тик учактарды алдык. Ошонун негизинде биздин бир топ социалдык чөйрөгө кете турган акча каражаттарыбызды ошол жакка жумшоого мажбур болдук биз. Мына бүгүнкү күндө аскердик мүмкүнчүлүгүбүздү, кубаттуулугубузду жогорулатып алдык буйруса. Мына кийинки ылайым согуш болбосун, кийинки жылдары биз ушу социалдык мааниде инфраструктура, жол, таза суу бардыгына көңүл бөлөбүз. Мен ойлойм, 30 жыл мына ушундай акыбалда жашап келдик, бирок биздин чыдамкай кыргыз эли сабырдуулук менен ушул күнгө келдик. Эми 2-3 жыл сабыр кылып, бүгүнкү биздин бийликти колдоп
биздинки бүгүн бийликтин командасын колдоп турсаңыздар, мен жана сөзүм башында айттым, буйруса 3-4 жылда өнүккөн өлкөлөрдүн катарына багыт алган бакубат улуу Кыргызстанды сиздер менен бирге жасайбыз буйруса. Анан урматтуу агайын туугандар, дагы бизде бир чоң ошол өнүгүүгө тоскоолдук кылып келген бир балекет бар болчу. Бул каралар дүйнөсү, бандитизм, кылмыш дүйнөсү. Мына ушуну дагы биз 30 жылда бир дагы бийлик бул бандиттер менен күрөшө алган эмес, криминал менен күрөшө алган эмес. Сөз жүзүндө айтып, бирок тилекке каршы иш жүзүндө алар менен биргелешип, үлүштөргө отурушуп, бирге иштеп жүрүшкөн. Бул баарыңыздар билесиздер. Мына бүгүнкү бийликтин ошого кайраты жетип, мына урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевдин эрки менен, ошо кишинин кайраты менен мынакей криминал толук жоюлуп атат, көрүп атасыздар. Мына бул аябай чоң бизге тоскоолдук кылып келген. Тилекке каршы биздин кээ бир бизнесмендер, кээ бир байларыбыз, ишкерлерибиз мамлекетке салык төлөгөндөн коркпой, атайын төлөмдөрдү төлөгөндөн тартынбай, бирок криминалга өзүнүн үлүштөрүн апарып берип турган болчойт. Себеби криминалдан эмнеге корккон? Мамлекет өлтүрбөйт, мамлекет коркутпайт. Алар коркуткан, өлтүргөн, бирөөнүн окатын ыйлатып алган, бирөөнүкүн боздотуп алган, ошонун негизинде мына ачык жарыяланган ошол Крим авторитеттин байлыгын көрдүңүздөр. Миллиард доллардан ашык, миллиард доллардан. Булар мамлекеттин ичине мамлекет түзүп алган. Мына биз ушундай чоң ажыдардын башын кыя чаптык. Ошонун негизинде мына көрөсүздөр, бир топ ишкерлерибиз жеңилдеди. Кадимкидей рахмат айтышып атат. Бар экен го бийлик депчи, бар экен го мамлекет деп. Мына ушундай жакшы иштердин үстүндө болуп атабыз, урматтуу агайын туугандар. Кыргызда жакшы сөз бар. Жыртык бүтөлөт, ач тоюнат дейт. Эң башкысы биз сабырдуу болушубуз керек. Мына сабыр кылайлы, жолубуз да бүтөт. Мектебибиз да курулат. Ооруканабыз да курулат, бала бакчабыз да курулат. Буга биз ишенимдүү айта алабыз. Мурдагы бийликтегилер келип элге ачык сүйлөшкөндө бир аз айбыкчы, себеби дегенде казынабызда андай каражат жок болчу. Биз азыр айтып, деп алып, эртең кантип бул элдин бетин карайбыз дечи. А биз бүгүн башыбызды тике көтөрүп туруп, ишенимдүү түрдө айта алабыз. Буйруса, жакынкы күндөрү Кыргызстанды оңдойбуз, эл менен бирге жашообуз жакшырат, Кудай кааласа. Мына Каракулжа өрөөнү жөнүндө кыскача айтып кетишим керек. Мен келип атып, чынында Кыргыздын бардык жери тоолуу, жана сөзүм башында айткандай, биз тоолуктарбыз. Мына мен өзүм да Аксыдан болом, ушу Аксыда жүргөндө эле көрдүм. Себеби дегенде билесиздер, Аксыда ушундай тоолуу аймак. Келип атып, ушу жолдордун акыбалын көрдүк. Эң биринчи өнүгүүдө башкы инфраструктура жол болуп эсептелинет. Кыргызда айтат, жолуң оңолсо, ишиң оңолот дейт. Бул жолду да оңдойбуз буйруса жакынкы жылдары. Мен эгерде жолду көрдүм, барып эле эмди жыл оңдой берем десем, анда биз кичине жалган айткан болуп калабыз. Туурабы? Мына ушул депутаттар менен азыр өз көзүбүз менен көрдүк, баргандан кийин отуруп буну сүйлөшүп, жакынкы 1-2 жылда бул жолдорду кеңейтип, оңдоп, ушул элдин жашоосун жакшыртканга аракет кылабыз, Кудай кааласа. Анан жана сөзүм башында айттым, каракулжалыктар өзгөчө эл, каада салты өзгөлөрдөн башкараак, Каракулжа ушул жерден башталат деп жазып койгонсуңар го. Ансыңардай чынында сиздер өзгөчө элсиздер, өнөрүлөр бар, таланттуулар бар. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин бүгүнкүдөй өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошкон чыгаан уул кыздарыңыздар бар. Ошон үчүн мен айтам, кече Базар Коргон районунда болдум. Базар Коргондо да айттым, тоолуу аймактарына барып, эч качан биздин тарыхта Кыргызды бир шаардан чыккан уул кыздар башкарган эмес. Мейли президент болсун, мейли төрага болсун, мейли премьер болсун, бардыгы тоолуктар, бардыгы ушундай табияты катаал жерде жашап чоңойгондор.
Ошон үчүн мен ойлойм, мына ушул мектептен муну айтып атканым. Сөзсүз ушул жерде отурган бөбөктөрүбүз, ушул жерден билим алганда дагы биздин өлкөбүздүн эртеңки президенти, эртеңки төрагасы, эртеңки премьер-министри болушу толук ыктымал жана мен ага ишенем. Анан ушундай мектепти ачып атканда бир нерсени айтып коюш керек. Мына биз айттык сөзүбүздүн башында, биз эмгек акыларды көбөйтүп атабыз деп. Эселеп көбөйтүп атабыз, дагы көбөйтөбүз. Бирок тилекке каршы билим берүүнүн сапаты андан оңолуп кетпеди. Тескерисинче былтыркы жылы билим берүүнүн сапаты 2%га төмөндөп кетти. Бул аябай өкүнүчтүү, кейиштүү жагдай. Биз качан бакубат, өнүккөн, келечектүү мамлекет болобуз? Биз билимдүү болгондо гана, билим менен гана биз өнүп өсөбүз. Эгер билимдүү эл болбосо, билимдүү коом болбосо, биз билимдүү өлкөнү, келечектүү өлкөнү түзө албайбыз агайын туугандар. Бул бир. Экинчиси, билим берүүдөн айрыбай карай турган бул саламаттык сактоо. Абдан билимдүү эл болойлу, билимге барын жумшайлы. Бирок саламаттыгыбыз начар болсо, ал билимдин кимге кереги бар? Андыктан биз мына ушул саламаттык сактоо тармагындагы эриш аркага алып кетип атабыз. Саламаттык сактоого да абдан чоң көңүл бөлүп атабыз. Буюрса мына дарыгерлердин айлыгын көбөйтүп, аларды социалдык камкордугун дагы жогорулатып атабыз. Мындайча айтканда, биз улутту камын, улуттун келечегин ушул приоритет катары билим берүү менен саламаттык сактоого карап атабыз. Ал үчүн көптөгөн жолдор курулуш керек. Себеби дегенде билим алууга да жол керек, саламаттык сактоого да жол керек, экономикага да жол керек. Үчүнчүсү мына ушул жол болуп атат. Ошон үчүн агайын туугандар, мына буйруса ушундай аймакта Кудай берген жерде жашап атасыздар. Бардык жердин өзүнүн плюс минусу бар. Бирок эң башкы артыкчылыгы мына биздин тоолорубуз, ушундай таза табиятыбыз, акылыбыз тунук, келечегибиз кең. Бар болуңуздар, урматтуу Каракулжалык агайын туугандар. Эгерде суроолор болсо, жооп бергенге даярмын. Суроолорго жооп берердин алдында кыргыздын салты жаңы үйгө киргенде, жаңы имаратка киргенде кур кол келбейт, белек бечкек менен келет. Биз дагы ушул мектепке жогорку кеңештин атынан 5 компьютер принтер менен комплект алып келдик. Ушул балдарыбызга, окуучуларыбызга жакшы бир окуу куралы болсун заманбап. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда аксакалдар бата бересиздерби? Биз дагы Каракулжанын 4 жерине барышыбыз керек. Саламатсыздарбы, урматтуу капчыгайлыктар. Сиздерге мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен ушу акыл коюлуп аткан Жорокул Усактын бир тууган жыйыны болом. Мен баарына катышып келатам. Мектеп ачылганда да катышканбыз, атын койгондо да катышканмын мен ушу. Азыр мына бүгүн биздин Капчыгай эл үчүн бир кут түшкөндөй болуп турат, мен сезилишим боюнча. Ушунча кишилер келип, ушунча депутаттар келип, ушунча министрлер келип, булар жөндөн жөн кетишпейт, Кудай кааласа жардамдарын берет булар. Ошон үчүн мына Капчыгайдын да ичи оңолот, Кудай кааласа. Жакшы болот. Ушуларга чоң рахмат ушу келгендерге. Эми мына мен ушу таган жөнүндө айта кетейин деп атканым. Азыр мына жол менен өтүп келдиңиздер, артыңыздан мен келдим машина менен. Ошол жолду кол менен каздырып баштаган ошол менин тагам болгон Жорокул Усак деген. Биринчи башталганда чалманын буйга менен өтүп келип, терек судан көпүрө менен өздөрү көпүрө салып, арчадан ушу агызып барып. Ошол көпүрө менен өтөт эле биринчи машина. Көпүрөнү суу алып кетип, анан кийин аркы Чарапчанын жолун курушка туура келген. Ушул жерде жөө элдин баары барып алып иштеп, мектептин окуучуларынан баштап карыган чалдарга чейин барып иштеген. Ушунчалык катуу иштетип, ушу жолду бүтүргөн. Ошо жолду бүтүрүп, колхоздун экономикасын көтөрөм деп аракет кылган. Аябай чоң аракет кылган. Ошо мен бала кезим болчу, ошо менин эсимде бар. 2 жылдык планды 1 жылда аткарабыз да ушундай инициатива көтөрүп, ошо өздөрүнүн минип жүргөн аттарынан бери тапшырып, ошо 2 жылдык планды, 7 планды төккөн. Бул кишинин эмгеги бааланбай калды. Чындыгында бул киши ат көтөргүс эмгек жасаган киши. Ушунчалык иштеген киши. Ушуну Тажиясында да келдик,
onda da жүпүнү болуп калды. Бир райондон бирөө келип да катышып койгон жок ошого. Мен жөнөкөй эле бир нерсени айтып берейин. Азыркы сиздер өтүп келген мына Терексунун бер жагында Мукачижар деген жер бар. Бер жагында Сарвенин жагында Кызыл Кыя деген жер бар. Ошону Моңолбаев Шарip деген биздин мугалимибиз бар болчу, адабиятчы. Ошол бир куплеттер жазган ошо жол куруп атканда. Атактуу Кызыл Кыя Мукачижар бир кезде аттуу жөөлөр өтүүгө зар. Мынакей азыр келип көргүлөчү эмгекчил эл күчүнө баш ийген алды. Мына бир куплеттери менен ошол кишинин эмгегин ошол киши баалап койгон. Анан башка бааланган жок. Азыр эми мына Кудай кааласа мына мектепте жаңырып сон болуп ушундай бир сон шарт түзүлүп калыптыр. Ушу мектептин ачылышына мен катышып коеюн деп өзүм оорулуу киши болсом да келдим мен атайын. Айтып коеюн деп. Бул кишинин эмгегин унутканда бул тарыхты унуткан менен барабар. Unutmaş gerek. Azır emi buna ушунчалар келип калсаңар, эми мына Кудай кааласа бул кишинин эмгеги эми баалана баштады деп эсептейм мен. Азыр мына Капчыгай деген айыл өкмөтүбүз. Капчыгай деген айыл өкмөтүбүз. Эгерде неме болсоңор ушу катышып отурасыңар баарыңар чече тургандар. Капчыгайдын атын Жорокул Усак айыл өкмөт деп өзгөртүп бергиле. Бул элдин сунушу. Эми мен айтайын дегеним ушу. Эл жұрт аман болсун, тынч болсун. Бардыгыбызга ушу Кудайдын чындыгы толуп берсин. Мына айтып кеттим өзүңөр, мына азыр жакшы иштер баштап атат. Эң жакшы иштер баштап атат. Билебиз, баарыбыз түшүнүп турабыз. Biz misal için buna prezidentimizi hiç kısan bir zaman söz aytpayız. Barız, düşünüyoruz, biliyoruz, koldayız barız. Yertin iş bula, tamam bula. Kana, omin. Şu tağamın altı verilip, koyun atkan şu mektep, kutlu mektep olsun. Şu balдар, şu yerden okuyan balдар, ilimli balдар olup, bizim Капчыгайыбыз тар жер болгон менен биринчи жолу тарых илимдеринин кандидаты болуп Сарведен Алдырахман ака деген чыккан. Азыр ушул жерден да Караташтан да ушул мектептерден кандидат науктар, доктор науктар чыксын, илимди иштеп чыксын, балдардын өмүрү узун болсун, жакшы тарбия бергиле, барыңар. Ушунчалык аракет кылып аткандан кийин ушул аракетке жооп кылып, ушу мектепти жакшы жолго салып, жакшы иштетип бергиле. Барыңар, Кудайым денсаулык берсин. Amin. Барган сайын колдон неме көчкекте беркиген. Ошондо жыт болбойт. Биз жылга краскалайбыз. Бир айга жакын балдардын мээси, башы ооруй түшүп краскада бир ай. Biz жанагы немеге түшүбүз керек. Ламинат эмес, кафелге. И ал жууганга да оңой. Буга караганда жылга краска талап кылбайт. Но байкап жүрөсүздөр го барыңыздар. Мисалы үчүн эл аралык мектептердин бардыгы ошол кафе. Бирөө да пол болду. Мен сарыкташты коюш керек. Сарыкташты коюш керек. Ошо полдун немеси бар да кафени калды. Ошо коюш керек. Гострой. Tamam, kuruluştan gibi vaziyette. Kostroy gibi var. Tamam. Öbür sırası bu mektepin açılığına kaç oldu? Ne olacak? Bu okuşlar mektebinde. Ne oldu aytam? Silerçi, koldan kafenin ölçüşüne gireceğiz. Bu bir ay baldarın başında oldu. Kraska. Ana yılına kraskalaysa. A kafeyde вообще kraskalaysa. Сапаттуу половой кафеди коюш керек да, эч кандай жыт болбойт. Туурабы? Мына эл аралык мектептер бар ошондой. Биз стандарттарды өзгөртүш керек да. Караташ айылында көптөн күткөн ушу кубанычтуу күндөр болуп отурат. Биз Караташтын тарыхында эң бир сонун күндөр болуп отурат. Биз бул күндү аябай чыдамсыздык менен күткөнбүз. Исак Жорокул атындагы орто мектеби бул өзү аябай эски мектеп эле, 1974-жылы Ашар жолунда курулган. Мына эми ошо 2014-жылы мен ошо мектепте директор болуп иштеп турганмын. Ошо мезгилде корутундусу чыкты эле, бийлиги алмашып кетип мектепти куруу
токтоп калды эле. Мына президент Садыр Жапаровдун өзүнүн көзөмөлүнүн негизинде күтүлбөгөн бизге чоң белек болду десем жаңылышпайм. 1 жылдын ичинде өңүбүзбү түшүбүзбү деп сүйүнүп кубанып турган мезгилибиз. Ушундай сонун жаркыраган мектеп бүтүп, Караташ эли, Капчыгай эли кубанып турабыз. Мектебибиз ак жолтой болсун. Ушул мектептен президенттер чыксын, ушул мектептен спикерлер чыксын, доктор, науктар чыксын. Мектебибиз ак жолтой болсун. Заманыбыз тынч болсун. Рахмат сиздерге. Карагулжа районунун Капчыгай өкмөтүнүн эли, анын ичинен Караташ айылынын эли, сиздерге бир жакшы саамалык болуп, президентибиз Садыр Жапаровдун, өкмөт башчынын, область жетекчилеринин, райондук жетекчилеринин, айыл өкмөттүн, жана ошо Жорокулов Сагабовдун уул кыздарынын демилгеси менен мынантип заңгыраган заманбап, заманга ылайык мектеп ачылып атат. Ушул мектеп ак жолтой мектеп болсун. Ушул жерден окуган балдар илимдүү, билимдүү, Кыргызстанга эле эмес, дүйнөгө таанылган атактуулардан болсун. Эми бул жерде бир баса айтып кете турган нерсе, өкмөт башчыбызга, мамлекет башчыбызга терең ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Кичинекей айыл, эли аз, шарты катаал, 6-7 ай кыш болгон жерге эли аз, онусу мындай дебей туруп, заңгыраган заманбап мектепти куруп берип, салымдары чоң. Эми бул мектептин аты коюлган Сагабовдун атын алдыда чыккандар да айтты. Бирок ол кишинин эмгегинде эмгек кылган азыр аз. Бул кишинин эмгеги анча бааланбай жүрөт. Жана бирөөлөр айтып кетти, ушул Капчыгай айыл өкмөтү дегенди Исак Жорокулов атында айыл өкмөт деп койсо болот эле деген сунушка мен кош колдоп кошулат элем. Эми бул жердин курулушуна иштеген куруучуларга айрым демөөрчүлүк кылып, тамак аш ташып жардам кылгандарга, Исагабовдун уул кыздарына терең ыраазычылык билдирем. Өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың болсун. Ушул мектептен жакшы илимдүү, билимдүү уул кыздар чыга берсин. Урматтуу туугандар, Капчыгай эли көптөн күткөн тилегиңер кабыл болуп, бүгүн жаңы мектеп ачылып отурат. Бул мектепти ачууда канчалаган адамдар чуркады, канчалаган адамдар мээнеттери бар. Эми заманбап мектеп Капчыгайдын ичинде Караташ айылында курулуп бүтүп, мына бүгүн ачылыш аземи болду. Буга жогору жактан Жогорку кеңештин төрагасы, депутаттар, өзүбүздүн губернатор болуп башкөрүп ачып кетишти. Бул мектептин эми будан баары жана айтышкандай жакшы гана жактары калды. Ушу толку окуш керек, окутуш керек, бу жерден билимдүү адамдар чыгыш керек. Анан бул мектепке коюлган Жорокулов Исаптын аты жөнүндө эми Исагова жөнүндө көп нерселер айтылып атат. Бул киши жана айткандай бул жерде башкарма болуп иштеген. Айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеген, катчы болуп иштеген. Ар бир айылда бригадир болуп иштеген ошол убакта. Акырында ушу пенсияга чыгарды, агроном болуп иштеп туруп пенсияга чыккан. Ушул кишинин мээнети ушул Капчыгай үчүн өтө чоң, алайкулуктар үчүн дагы өтө чоң. Мына жана айтылгандай жолдун баарын ушу киши салган. Эми ошол айтылды го, мээнети акталбай атат. Мээнети акталып, мынандай бир жаңы мектепке мээнети акталып аты коюлуп атат. Эми жана айткандай ушул айыл өкмөткө атын коюп койсо да болот. Бул жерде көп нерселерди жасады. Эми артынан балдары да ушундай кыздары аракет кылып атышат. Ушу жогоркулардын сөзүнө кошулуп, мен да ушул айыл өкмөттүн атын берсе деген ойдомун да. Анан эми ушу Караташтын элине, Караташта жашаган туугандарга ушу ынтымакчылык, жакшылык, ушу ийгиликтер боло берсин. Мектеп салынып калды, эми жолу салынып калса эле болду, башка эч нерсенин кереги жок да калса. Калган өздөрү жасай берет. Бүгүн биздин Караташ айылында ушул аябай жакшы мектеп түзүп, мына көп билим ордосу болуп отурат. Бул мектепке аты коюлган ушул Исагабовдун
кылган иштери, жасаган жумуштары мына алдыңкы туугандар көптөр айтып кетти. Мен ушул кол алдында жүргөн, как баласы катары бош иштешип жүргөн киши катары айтылган кошумчалап кете турган менин азыраак нерсем бар. Мен бул кишинин ушу көпчүлүк немесинен да ушул адамгерчилик сапатына өтө там берселем да. Bu bala debey, çoğum debey, үйүнө бирөө келип калганда адамды сыйлаган жагынан бул кишиге алдына адам чыктуу маселе. Бул аял жакшы, ер жакшы демексе, бул кишинин ушундай зор даражага жетишине ушул эжебиз таасир эжебиздин өтө көп зор салымы бар деп эсептейм. Мен ушул Koşadırzuk, balalı, çoğunbu, barganda dastorkonun jaynatıp, lülüp jayna uşu bolgon tamagın dastorkonuna tövüp, uşuntup bir adamды sıyloo jagынан bul kişinin aldına uşu adam jetpeydi da. Mana mınau бүгүн atı koyulup, mınau uşu sakanın özünde bolgon uşu çıgan jigitler, kızlar çıksın uşul жерден. Mınau Jogorku Kengешtin deputattары төрагасы баштап келди. Ушул мектептен ушундай депутаттар чыксын, төрагалар чыксын, министрлер чыксын, керек болсо президент чыксын ушул мектептен. Ушул мектеп эли журтубузга кут орногон, билим орногон, ыйык жай болушу, кылымдарга турган бир жакшы мектеп болсун. Түбөлүгү узун болсун ушул мектептин. Har daim ушул мектепте окуган отурган жаш балдардын ден соолуктары үчүн келечектери кең болсун. Мына ушул жерге иштеп аткан мугалимдерге да ошо чыгармачылык ийгиликтерди эргүү менен мына жаңы мектепте бир болуп көрбөгөндөй жакшы иштерди алып барат деген терең ишеничтемин. Анан жанагы алдыңкылар айтып кеткен ушул Капчыгар айыл өкмөттүн атына Жорокул Сакалдын атын ыйгаруу жөнүндө көптөр айтып кетти. Men bul sunuştu men dagы эң туура деп колдоймун. Ушуну колдоп отурга койсо боло турган иш. Болуптур баардыгыңыздар үчүн ушу билим ордосу баардыгыбызга кут болсун, жакшылык болсун. Рахмат баардыгыңызга. Бүгүн Капчыгай айыл өкмөтүнүн Караташ айылында абдан өзгөчө шаң, өзгөчө майрам болуп атат. Анткени ушу Исак Жорокулов атындагы мектептин жаңы имараты ачылып атат. Şu жаңы имарат аябай жакшы бүтүптү. Ушул имараттын ушул салтанатына атайын Жогорку Кеңештин төрагасы баш болгон депутаттар Элчибек Жантаевич, Акимибиз баш болуп баары келип, жакшы каалоо тилектерин айтышты. Биздин да каалоорубуз ушул мектептен ушул Кыргызстандын бирейле жараган бычакка сап уюлдарыбыз чыксын. Исак Жорокулов айыштан боюнча айтсам, Урматтуулук айыштан ушул Капчыгайдын жалпы алайкы өрөөнүнө эмгеги сиңип, чоң иштерди жасап кеткен ушул. Мына автожолдун башталышына ушул кол менен казышып, ушу элди уюштуруп, калкыбыздын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө зор таасир этип, жардам тийген белгилүү инсан болгон ушул айыштамдын арбагы колдоп, ушул Исак Жорокулов атындагы мектепте чыган балдар чыгышын каалайбыз. Рахмат баарыңыздарга. Караташтын суусу дайым шарагат агып келет, ул тоону аралап, ул кызы Тардарияга окшошуп, алгын кылып учуп келет, сабалап демекчи. Биз бүгүн Караташ айылында Исак Жорокулов орто мектебинин жаңы имараты ачылып, жалпы мугалимдер жамааты, окуучулар деги эле элибиз абдан кубанып, жагымдуу маанайда болуп турабыз. Ушундай жакшы шарт түзүп берген биздин жогорку жактагы ажообузга рахмат. Элибизде тынчылык болсун, жаңы мектебибиз өзүбүзгө кут болуп, окуучуларыбыз ийгиликтүү, мугалимдерибиз ийгиликтүү, алдыңкы болсун. Баарыңыздарга рахмат. Саламатсыңарбы? Капчыгай айылына караштуу Караташ айылында өтө чоң кубанычтуу нерсе болуп атканда биз толкунданып турабыз. Мына бүгүн мектепти көрүп алып, биз мурда иштеп кеткенде мектеп совсем бөлөк эле, азыр көрүп алып толкунданганга ушундай бир пенсияга чыксам кайра келип иштеген мектеп атат. Саламатсыңарбы? Элим, журтум амансыңарбы? Мына
ак жолдой болуп ушул мектеп ушул жерден бала чакаларыбыз эстүү акылдуу чыгып ушу кыргыз элинин желегин бир жагынан чойгон атак даңктуу элине кызмат кылган акылдуу эстүү балдар чыксын, ак жолдой болсун, элиме журтума кызмат кылган болсун. Анан мынабы Жорок Исак атындагы мектеп болуп атканда кичине кыстап кетейин. Бул Исак Жорокун мен жизден болот деп алдысы экен деп аябай макталды, эле мактаганга татыктуу киши. Эң чоң эмгектерди кылып, анан ушуга жетишип ушул атка келип отурат Кудай кааласа. Ушунун балдарына өмүр берсин. Ушуларды Кудай Алла Таалам жөлөп таяп, дагы көп элдерге жакшылыктарын аябай Кудай кааласа булар дагычы келечеги кең болсун, ушу айылыбыз аман болсун, элибиз тынч болсун. Ар бир адамдын бейилдери ток болсо Кудай кааласа мына заман жакшы. Мына жогорудагы спикерге сүйлөдү, абдан сонун сүйлөдү. Келечек Кудай кааласа алдыда деп мындай бир үмүтүбүз да чоң болуп калды. Мындай бир жетишкендиктер болупту. Кудай кааласа келечек алдыда экен. Аманчылык, тынчылык болсун. Ар бир элде, ар бир журтта ушундай жакшылыктар боло берсин. Бүгүн туулуп өскөн айыбыз Караташ айына жаңы мектеп түшкөнүнө кубанып, ошону куттуктап элибизге келип турган кезибиз. Ушул ак мектеп, элибизге жолдой мектеп болсун. Бул жерде аябай чыгар, окумуштуулар, эң мыкты адамдар чыксын. Бул жердеги жалпы мугалимдер жамаатына жана окуучуларга чоң ийгиликтерди каалайм. Ошону менен бирге бул мектептин атын алып жүргөн Исак Жороков абага аңдап жазган ырым бар экен. Ошону окуп берейин. Туулуп өсүп, капчыгайы жердеген, жаштайынан аралашкан эл менен баскычтарды басып өтүп бардыгын башкармада намыс бермеген. Эч убакта ак эмгектен талбаган, аз өмүрүн эли үчүн арнаган, өжөрлөнүп жете билген максатка өткүр эле кайрылган жазбаган. Жол салдырган элди топтун жабырып, тегиз тартып жараттууну күч билек, камын көрүп келечектин эртеңдин жан дил менен кызмат кылган ак жүрөк. Биз экөөбүз бул турмушта өттүк деп аксакал өткөндөрдөн сабак кеп, үзөңкүлөш чоң иштешкен сырдашы ата менен келип турчу деп. Азыркыдоо өтө сонун жаштарды бала көрүп сен да мен да жайгардым. Келечекке тартуулаган жарык күн андагы кандуу майдан. Көп кескерip отурушчу согушто, Кудаймын деп буйрук кылган жеңиште, көп сүйлөшүп кайта келип күн бата, өрнөк боло кызмат кылдык жемиштөө. Түйшүк тартпай эл мураска жетпесин, айгинелеп эмгек текке кетпесин. Ал мезгилде ак кызматы бааланып, атын берген алтын мектептен. Эл журттун саламатсыздарбы? Ушул мектептин ачылышына сулка карабай алтындай убакытка кетирип бергендер үчүн Жороковдун балдарынын атынан чоң рахмат айтабыз. Анан эми ушу мектеп ачылганда ушу 28-синде болуп калды, бирок ушу Кудурман жаңы мектеп салынып, ушу жаш муундар ушул жерден таланттуулар, акындар, ушу мамлекеттин керегине жараган илимдүү, билимдүү уул кыздар чыкканга Алла Таала насип кылсын. Ушу жердеги мектеп жамаатына да ырасчылык билгизип кетем. Талыкпай, талбай ушу эмгектенип, жакшы инсандарды окутуп, билим берип кетишиңиздерге Алла Таалам насип кылсын. Дайыма жакшылык болсун, ынтымакчылык берсин, эл журтубузда тынчылык болсун. Бул мектеп ак жолдой болсун. Ушу мамлекет тынч болсун, тынч экенбиз, мамлекетибиз тынч болсун. Эл журтубуз тынч болсун, өнүккөн мамлекеттин катарында болсун. Ушу президентибизге да чоң рахмат, көп жерлерге мектепти жаңыртып салдырып берип атат. Ушу эл журтта жакшылыктар ыры болсун. Жорокулов Исак деген биздин ушул Кызыл Байрак колхозунда эң биринчи башкармалардан болуп, ушул жерден суусун суулап, элди көтөрөм деп
жакшы тилектерди каалап ушул мына биздин Капчыгай айыл өкмөтүнө чалмадан бери жолду ушу киши курдурган. Жолду ушу күч билек менен ушул жаш балдар, карылар, жаштар болуп ушу жакшы неменен ушу чалма немесин айыл өкмөтүнөн ушу Кызыл Байракка чейин жолду ушу жол менен каздырып, күнү түнү дебей эмгек кылып чоң кызматтарды жасаган. Эми ошонун аркасынан мына балдары ушу чоң мына Караташ айылына чоң мектеп куруп, мектепте ушул жаштар балдарын ушу окусун деген ушулардын атын берип, ушу жакшы тилектерди каалап, балдарым өсүп, ушу жогорку немелерде билим алсын деп, ушу жакшы чоң мектеп куруп атат. Ушуга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул жалпы Капчыгай айылынын Караташ немелердин мектептин балдары ушу жакшы билим алып, жакшы соолосу көтөрүп, жогорку деңгээлге жетишине биз да тилектешпиз. Кудай кааласа ушул мектептин аты ушу Ысак Сакалдын немесинен өчпөсүн, ушу жакшы балдар билим алып туруп, жакшы ийгиликтерге жетип, балдардын соолосу көтөрүп, ушу элге журтка ушу кызмат кылышын чын жүрөктөн мен да каалайм. Бүгүн мына ушу Караташ эл үчүн өзгөчө кубанычтын күнү экен. Ысак Жорокулов атындагы орто мектеп негизделип, ушу кишинин аты коюлуп, анан ачылышы бүгүн жаңы зданиянын болуп атканына эл аябай сыйлыктанып атса элек. Биз баягыдан бери класстардын баарын кыдырып чыктык. Аябай жакшы заманбап курулуп, отоплениясы ичинде. Кыскасы бул жерде окуган балдардын баардыгы жакшы билимдүү болгонго мүмкүнчүлүк шарт бар экен да. Эми мугалимдер үчүн иштеши эле калыптыр, башка баардык шарты негизден түзүлүптүр. Эми ушул мектептин ушундай негизделип түптөлүшүнө, элди чогултуп мынантип ошо элдин маанайын көтөрүп, элге чай берип, башка нерселер жасап аткан Ысак абанын ушу балдарына дагы чоң рахмат. Өмүрлөрү берсин. Ысак аба өзү эле элдик киши эле, биз билебиз кичинекейибизден. Ушул Капчыгайдын ичиндеги жолдун салынышы боюнча бул кишинин салымы чоң. Мына алайкы өрөөнүндөгү бардык эл Ысак абаны билбеген киши жок болсо керек. Себеби ушул жолдун башталышынан бүтүшүнө чейин бүтүндөй алайкудан келген элдин тамак ашы, жатаканасы, жүргөн тургандарын бүт бойдон ушул киши өз колу менен камсыз кылып, ошолорду баары белгилеп салган экен да. Эми ушул мындай адамдын атынын ушу мектепке коюлушуна биз чындыгында көңүлдү эле жакындан билген адам катары ыраазыбыз да. Өзүбүздүн да биздин аттуу баштуу көңдүктөгү алдыңкы адамдарыбыз ошонун түздөн түз аты коюшуна өздөрүнүн салымын кошкон да. Мисалы үчүн Акматов Сауытбек деген агабыз бар. Бул Ысак Сакалдын аяшуулу болот. Ошо киши дагы ушул атты коюлуп атканда жанагы областтык деңгээлге чейин маселе көтөрүп чыккан адамдардын бири да. Ушул адамдын эмгеги өркүндөшө берсин, балдары дайым жашыкта элге той өрүп берсин. Балдарын биз баардыгын билебиз. Мен баардыгы менен каттоом бар. Баардыгы ушу элдин уулдары катары сыймыктана турган балдардан да. Биздин айылдын билимканасынын билим алуу билимканабыздын аты, мектебибиздин аты Ысак Жорокулов атындагы мектеп болуп эсептелет. Бул ушул 1999-жылдары, 98-жылдары аты коюлгандагы бул адам каарманыбыз. Ушул өрөөндүн өрнөктүү адамы болгон. Ошон үчүн мен да бир-эки сабыр даярдадым эле. Карыялардан кеп уккам. Бул каарманыбыз кайраттуу жетекчи болгон деп уккам. Бул жетекчи болуп турган мезгилде колхоздун сүтү, майы, жумурткасын ашык план берип турган деп уккам. Кедейген чалдан кеп уккам. Бул каарманыбыз кыл тамырчы болгон деп уккам. Ооруп калган адамдардын тамырын кармап, сууга салып айыктырган деп уккам. Дегендей бул көп кырлуу, таланттуу каарман болгон. Бул аты аталган Жорокулов Ысак тагабыздын. Адамдарга мына калкка көп пайдасы тийген. Бул иштеп турган мезгилдерде сүттүн планы, жүндүн планы, ошондой эле эттин планы ашыгы менен аткарылган. Ушул эле өрөөндө 28 коро кой болуп турган. Ошол 28 коро койдун 8
ирик болгондо дагы 20 коро койдон ошончолук андан ашык төл берип өзүнүн күчүрмөдүгүн көргөзүп турган атабыз. Ошондой эле кийин ишти тапшырып бергенден кийин дагы ушул айылда карыялар кеңешин түзүп, ошол карыялар кеңешинин төрагасы болуп турган. Ал мезгилде дагы төрөп калган аялдарга машинаны камсыздачуу, анча-мынча пикир келишпеген балдардын ортолугунда калыстык кылып турчу иши кылып айылдык сот болуп турган каарманыбыз. Аты ушул затына жараша ушул мектепке ылайык. Анткени 58-жылдан баштап ушул өрөөндөгү жолду кол менен казган дешет. Ошондой эле элге дагы бөлүп берген дагы өзү да 1 метрдей жерди тазалап турган. Аманайлы деген болот экен жер аткычты. Аны өз колу менен коюп берип турган. Кыскасы эң уюштургуч каарманыбыз, эң акылман, аябай көрөгөч өрөөндүн өрнөктүү адам эле. Мына бүгүн Капчыгай айыл өкмөтү Караташ айылында аябай кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Эң баса белгилей турган нерсе бизде мына ушул Сады Нуркожоев баштаган ошонун демилгеси менен Жогорку кеңештин спикери мына өзү Нурлан Шакиев келип ачып, биздеги болгон көйгөйлөрдү чечип, мына мектептин мына жолдун салынган нерселери, атамдын кылган иштери, баардык нерселер айтылып, эң кубанычтуу Караташ айылында бир жакшы жаңылык болуп турат да. Бул жерде айта турган нерсе ушул мектептен азыр ушундай бир атамды тарткан бир жакшы эл үчүн, жер үчүн иштеген чыгаан окуучулар, мугалимдер чыксын. Биз болсо мына абдан кубанычыбыз толкундап, элибиз менен, жерибиз менен баардык тууган уруктар менен кубанып турган убагыбыз. Мектеп аябай жакшы заманбап салынды. Мына азыр топтолуп турган жерибиз мына спорт боюнча волейбол командасы, аябай чоң командалар топтолду. Туугандардын атынан бул жерде аябай чоң суммада 100 000 сом акча коюлду. Мына ушулда азыр аябай чоң кызуу оюн жүргөлүп турат. Мына ушуларга күбө болосуздар. Баардык нерселерге кубанычтар менен дагы мектептин алдыда бизде жакшы пландар бар. Эмдиги жылы Кудай кааласа 100 жылдык болот. Мына ушул 100 жылдыкта дагы жакшы кеңири пландар менен келебиз. Биз мына жамаатка баардыгына рахмат айтабыз. Мына ошол обул акимден баштап рай акимдер, мына жерде айыл өкмөттөр, айыл башчылар, мектеп жамааты, жалпы баардыгына рахмат айтабыз. Бар болуңуздар. Дайыма ушундай ийгиликтер коштоп, ушундай жакшылыктар коштоп, ушу мектеп алдыңкы мектептердин катарына кошуло беришине тилектешпиз. Урматтуу коноктор, мына бүгүн өзүңүздөр билгендей Капчыгай айыл өкмөтүнүн Караташ айылында жакшы самалык болуп атат. Мына баарыбыз ошол жакшы самалыкта күбө болуп турабыз. Бүгүн мына Караташ айылында Исак Жорокулов атындагы орто мектеп жаңы ишке берилип, бүгүн лентасы кыркылып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Спикер баш болуп, Жогорку кеңештин депутаттары, министрлер, губернатор, аким, райондун жетекчилери бүт келишти. Эми бүгүн ушу жакшы самалык менен кошо биргеликте Исак Жорокуловдун балдары ушул Алайкы зонасынын айылдарына ортого акча чыгарып, ушул жаңы залдын ичинде ушул волейбол оюн өткөзүп берип атат сиздерге. Азыр ушул топ ойноп атасыздар. Анан дагы бир нерсени эске алайлык. Азыр кеч башталып калды топ. Ошого бул топ саат 10-11ге чейин барып бүткүдөй да. Анан мына аксакалдын балдары, кыздары бул жерде ал убакка күтө албайбыз. Бул жерде грамоталарын, 1-2 орунга, 3 орунга кандай боло суммаларын айтып, анан элге мында 1-2 сөз сүйлөп коелу дейт. Уруксат этсеңиздер, анда сөздү берсек, Жорокулов аксакалдын балдарын. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, мына айылдаштарым. Мындай бүгүн өтө кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн болуп атат. Мына буга чейин эки президент убагында көп жерге кайрылдык эле, кат жолдордук эле. Мына ушул бийликтин тушунда ушундай заманбап ак сарайлуу болуп турабыз. Ошого ушул мектептин эмгек жамаатын, айылыбызды ушу чын жүрөктөн туугандардын атынан куттуктап коелу. Анан ушул эми чындыгында бийлик мен оюмча аябай эле жакшы иштеп атат. Буга чейин мындай заманбап мектеп курулат деп эмеге деле көзүбүз жетпей калды эле. Андан сырткары мына Кыргызстандын булуң бурчунда мектеп, бала бакча, жолдор салынып атат. Мына Кудай буйрса чалмага келип калды.
Şu bizi alayqı örönün көйгөйү жолда. Şunu bir dağı bilikten suranıp, kee olsa talap kılavuzmu, şunu mümkün bolsa alayqıga çeyin asfalt kılıp olsak жақсы болот эле. Анан баягы алайкы тамаша иретинде дейми, алайкы болуп кеткенде Москва солк дегендей, эми өкмөт şunu bir kabul kılıp bir asfaltta berse, ушул да эң главный көйгөй. Ушуну өкмөттөн суранабыз, Кудай бурса, талап кылабыз. Мынау айыл өкмөтү дагы көп жакшы проекттерди жазып атыптыр. Ошолорду чогуу сиздер менен бирге алып барсак, şu алайкылын bir асфальтта алсак, анан мен ойлоймун баягы айылыбыздагы ушул мектеп курулуш жаңы жышан, жаңы башат болсо, андан кийин может жакшы бала бакча, жол асфальттасак, андан сырткары дагы bir жакшы мекемелерди чогуу биргеликте салып, айылыбызды ушул жакшы bir деңгээлге чыгарып алсак жакшы болот да. Анан ушул бийликке Садыр Жапаровго рахмат, Ташиевке рахмат, өкмөт иштеп атат. Андан сырткары мына айтып кете турган депутат Эмил Токтошевго чоң ыраазычылык, мына айылдагылардын баары айтып атат, чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык билдиребиз. Район акимине чоң ыраазычылык билгизебиз. Анан инибиз айыл өкмөт мына чуркап иштеп өзүнүн сөзүндө эле айтып атат, кечээ дагы айтты, мүмкүн болгон ушул Капчыгай өрөөнүндөгү көйгөйлөрдү кат жолунда эме кылып жолдоп четкенге чоң аракет кылабыз деп атабыз. Ийгилигинин ушул айылдын элдин көйгөйүн көтөрүп сага ийгилик. Ушул баягы жолду асфальттап алсак, анан акыры Кудай бурса баягы эл деген эме да оюбузду айтып бир жыйынтыкка келебиз деген ойдобуз. Анан ушул атабыздын атынан эме кылып бир волейбол уюштуруп, мына 100 000 сом эме кылдык. Ушуну бүгүн жакшы ойноп эң күчтүүсү утsun деген ойдобуз. Шуну эме кылалы. Анан эмдиги жылы Кудай бурса атабыздын 100 жылдык мааракеси болот. Ошол bir күн жылуу убагында ойлойбуз, мына эшикте bir 2 же 3 эме кылабызбы, bir район деңгээлинде bir жакшы топ өткөрөлү. Анан ушул менен Караташтык айылдык инилерим айтат элем, bir жакшы даярданып, эмдиги жылга мына спорт зал болуп калды. Кудай бурса мааракесин жакшы кылып, жакшы приздерди коюп, район деңгээлинде bir 3 эме спорт площадка кылабызбы. Эшикте Кудай бурса өткөрүп бергенге аракет кылабыз. Ошол бизден биринчи, экинчи орунга грамота, жакшы эмелерге эме дайындадык, медалдарды дайындадык. Мына 100 000 сом директорго тапшырып, биз Бишкекке да кетебиз да, өткөрүп бере берели. Анан быйыл капа болбой ушул мүмкүнчүлүк болушунча эметип туруңуздар. Эмдиги жылы Кудай бурса мындан да жакшы кылып, жайында район деңгээлде өткөрүп беребиз. Assalamualaikum, урматтуу туугандар. Биринчиден мына быйылкы 2023-жылы ушул декабрь айында бул жороктор юбилейсинде бул той биринчи жолу эмес, экинчи жолу кайталанып жатат. Себеби жаңыдан мектепке коюлганда бир гана ушул саксакал балдары атын коюп көтөрүп чыккан. Ошол жылы ат коюп той беришин ошол жерде кыйын болчу. Мына ошол жылы той бергенде, атын койгондо биз эл ушунчага сүйүнгөнбүз. Мына быйыл экинчи жолу той берип жатат. Кудай кааласа, ушул жакшы жашоодо жашап турсак, жакшы күндөрдүн күбөсү болсок, келерге ушул аксакалдын 100 жылдык юбилейинде куду ушул жерден да жолуксабыз туугандар ушул жерденчи. Анан биринчиден ушул айтарым, мына ушул жороктор юбилейсине терең ыраазычылык, иштене ийгилик. Бул эмне той күнү эмес, башка күндөрү дагы кабар алып, телефондон чалып, кандай бир муктаждар болуп атат, кандай нерсе керек деп чалып турсаңыздар, бул да аптан сол нерсе. Бар болуңуздар, мына бүгүнкү оюнчулар, бүгүнкү мына алгачкы бүгүн мектептин спорт зал шоосун кесип отурабыз. Мына ушул шоосу кесилгенден кийин Кудай кааласа, бул мына спорт зал бир эле бул сак жороктук эмес, бул мына Капчыгай эли биздики баары жогусунда. 40-50 бизге
Kaysil oyuncu gelmesin, kaysil жерден келбесин, спорт зал ар дайым ачык. Бул мамлекет салып бердиби? Мамлекет бул эл үчүн салып берди. Бирок биринчи очурутта бул балдардан сырткары гана болот бул оюн. Сабак учурунда, башка учурда бул рұқсат етпейсіздер, урматтуу туугандар. Анан биринчиден тазалык, маданияттуулукту, тартипти сакташыбыз керек. Бүгүнкү анда мисалы оюнубузду тынч, жакшы, ынтымакта, ызышуусунун кереги жок, чырлашпай. Бул деген спорт деген ынтымактын белгиси. Ынтымактын символу. Ошон үчүн бүгүнкү оюнду жакшы бир ынтымакта, жыйынтыктап, жакшы өткөрүп алалы. Ал жерде жамааттан дагы суранып кете турган нерсе бар да, урматтуу туугандар. Эми мына көрүп атасыздар, Кыргызстанда спорт өнүгүп, кандай спорт чеберлерине, көрөрмандарына кандай гана колдоо болуп атат. Мен айтмакчымын да, мына ушул жаңы спорт залда мен Караташтын гана балдары дебейин да, жалпы спортсмендер турасыңар. Жакшы иликтер жараткан, бир желбиректи желегилеткен, ушу Кыргыздын байрагын көтөргөн чыган спортсмен уул кыздар чыксын. Ана мына жерде аз жакшы басап белгилеп кеттиңдер. Бул спортто билесиздер. Биздин убакка чейин деле болуп келген. Кайсы эле жерде болсо болгон да спортто. Бири-бири менен спорлошуп, чырлашмай, ол жерде мындай ойноп койду, бул мындай ойноп койду. Ошол нерселер жок кылып, бир жакшы оюн көрсөтүп бериңиздер. Жакшы, ошол эсте кала турган бир эң кооз оюн көрсөтүп бериңиздер. Спортто эң кайсы күчтүү сутат билесиздер, а? Оюндарга ийгилик анда. Сиздер сүйлөйсүз. Сүйлөп коюңуз. Саламатсыздарбы, ушу урматтуу биздин спорт сүйүүчүлөр, баарыңыздар куш келипсиздер. Бул жерде мен ток элеттер кичине кыздарыма эле айтып коеюн, себеби биз экинчи жолу тойго келди деп Темканын белгилеген ишин эле. Бул экинчи жолу эмес, бул үй бүлө канча жолу келди, бирок баягы жасаганыңды айтпа деп, жасаганыңызды айтпасак көмүскө калып кете берет экен. Район боюнча биринчи камера коюлган биздин мектеп, мына ушул акемдер алып берген, биринчи камераны коюп берген. Андан кийин ушул мына мектептин проектисиндеги санариптештирүү линиясына 20 000 наличка берди, эдел алып төккөн. Ушул проектиде ошого такаганда дагы ушул кишилер алып беришти эле акча. Мына ошонун жыйынтыгы болуп, мына Кудайга шүгүр, заманбап мектепке туш келдик. Баарыңыздар ушул ийгилик башаты болуп атат. Ушул ийгилик башатында жакшы ойноп, жакшы көңүл ачып кетиңиздер. Урматтуу туугандар, ушу сиздердин алдыңыздарда, жалпы элдин алдында ушул Исак Жорокулов аксакалыбыздын балдарына, уул кыздарына, неберелерине ушу сиздердин алдыңызда терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби сиздер ушул мектеп атын койгондон баштап мектепке кайдыгер карабай көптөгөн колдоолорду көргөзүп келе жатасыздар. Мындан кийин дагы колдоо көргөзөсүздөр деген терең ишеничтебиз. Бүгүн мына жалпы элге спорт оюнун өткөзүп берип атасыздар, демөөрчүлүк кылып. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиребиз. Мындан кийин дагы жакшы самалыктарда жолугайлы. Андан берсе баягы достук, спорт достуктун символу дегенде туугандар уруш талаш болбосун, ынтымакта күлүп жайнап бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай, бүгүнкү оюнду жакшы жыйынтыктап алайлы. Судьялар жакшы Эми айтыла турган сөздөрдү айттым. Биз мына Саанын бала чакасы, неберелери турат, кыздары турат, бар жоона бир жакшылап бата берели. Мына ушул заманда, ушул күндөрдө ушунча адамдын башын бириктирип, чай берип, тамак аш берип, ушул бир Караташ айылында тарыхыбызга буга чейин дагы, будан кийин дагы мындай бир мынчалык чоң нерселер болгон эмес. Мектептин ачылыштары, мектептин ачылышына ушул салымын коштуңуздар, мына Исакованын балдары, кыздары бүт бар жоңуздар. Ушул кошкон салымыңыздар Кудайым кабыл кылсын. Ошол үй бүлөңүздөр менен бар жоңуздар жашоодо жакшылыкка толгон, жакшы өмүр берсин Кудайым. Жакшы ниет кылат, ар бир адам жашоодо жакшы ниеттери бар. Ушул жакшы ниеттериңизди жеңилдик менен Кудайым ишке ашырсын. Үй бүлөңүздөр менен эч жамандыгы жок болгон, жакшылыкка толгон, жакшылыгы көп болгон жакшы өмүрдү Кудайым баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Мен бир сөз сөп коеюн. Неде урматтуу туугандар, баарыңыздар билип алышыңар керек да. Бул мектеп салынгандан кийин ой менен бүткөн жери жок да, бул шарт элекчи. Буну жана мен бүгүнкү чогулушта башыбызда айтайын деген сөзүм бар эле, бир доклад каттым. Мага эмес, акимге да сөз берген жок бүгүнчү. Ана келгендер. Буга мектеп
салынғандан кейін мына біздің айылдан шыққан мына азаматтар бар, спонсор бар, демеушілер бар. Мына ошол мына занавескалар ички жасалгасы ошомен бүттү мына мектеп. Аттап кетсем, мына биринчи мына Кадырбек Анарбай ака, Качыгулов мына Турар ака, Райымжанов Өмөр, эме Канат, Абдыраев Аким. Кыскасы, бу жерде көптөгөн 7 адамдын, 8 адамдын өз демөчүлүгү бар. Буну мен чогуштарда өзүм айтам, бүгүн өз айта турган сөздөр жана чаркы ачылышта айттырбай койду аны. Бул мектептин ачылышында бул жерде ушу демөчүлөргө да чоң рахмат айтып коюш керек мен эл алдындачы. Бул айыл өкмөтүнүн эсебинен мына зал биринчи этаж, экинчи этаж полный оформление айыл өкмөттөн болду. Ар бир класстын өзүнүн демөчүлөрү мына ушул баягы ататылган акалар биздин туугандарыбыз жасап берди. Буларга да терең ыраазычылык билдирем мен. Жалпы элге дуа кылып коелук атмандар, Амин. Бул жерде турган баар жоңуңуздар ушул спорт күйөрмандары, волейболго катышкан, алыстан жакындан, Алайкы зонасынан, ылдый жактан келип отурат. Баар жоңуңуздар мына ушул оюнду тынч аман өткөрүп, баягы билеги күчтүү утат, эң күчтүүңөр, эң негизгиси ыз учуусу жок, жакшы маанай менен, жакшы мындай көңүл менен ойноп утуп кетейли. Амин. Жакшы калыс болсун.